Саламатсыздарбы? Жамааттык медианын Эл Собол программасынын бүгүнкү конокторун тааныштырып кетейин. Жана бүгүн биз билимдар долбоорун уюштуруучусу Адилет Самсалиевди, ошондой эле педагогика илимдеринин доктору, доцент Кыялбек Акматов чакырганбыз. Кош келипсиздер. Саламатсызбы? Биз коноктор менен биргеликте мугалимдер үчүн китеп окуу сынагы тууралуу сүйлөшөбүз. Ошондой эле билимдар долбоору тууралуу дагы убакыт жетсе сүйлөшөбүз. Албетте, анда ушул сынактан баштасак, Адилет мырза, бул эмне болгон сынак? Анан качанга чейин өткөрүлөт? Өткөрүү жол жобосу кандай жана максат эмне? Рахмат сурооңузга. Биздин бул сынакта айтпаңызбы, бул билимдар долбоору, ошол билимдар долбоорунун алкагында мугалимдерге арналган сынак өтүп жатат да. Бул биз жаш мугалимдер чогулуп ушундай бир билимдар деген долбоор иштеп чыкканбыз. Бул долбоордун алкагында бир нече иштер пландаштырылган. Ошолордун алгачкысы бул ошо мугалимдерге арналган китеп окуу сынагы. Бул китеп окуу сынагынын максаты мугалимдердин билимин өркүндөтүү аркылуу окуучулардын билимин дагы өркүндөтүү, бекемдөө, анан ошол аркылуу ошол баягы билимдүү эркин коомду калыптандыруу болуп эсептелет. Азыр өзүңүз жакшы билгендей, биз билимдүүлөрдүн заманында жашап жатабыз, бирок билимсиздер көбөйүп баратат да. Баягы туташ сабатсыздык жөө атат да. Ушундай учурда баягы биз жаран катары, мугалим катары биз кандайдыр бир коомдук иш аткаруу керек болуп турат. Адилет мырза азыр дагы сөз улантканга чейин мен унутуп калыпмын. Мындан кийин жамааттык медианын ушундай түз эфирлеринде жана сайтындагы окурмандардын арасында биз дагы сынак өткөрүп турабыз. Азыр ушул маектин негизинде кызыктуу же болбосо бир кандайдыр бир мыкты суроо бергенге коноктор менен биргеликте аныктайбыз. Берген адамга ошол суроонун ээсине белегибиз бар, сөзсүз түрдө ыйгарабыз ушул маектин аягында. Андыктан сөзсүз бул маекке катышыңыз жана биздин конокторго сурооңуз же болбосо кандай бир пикирлериңиз болсо дагы, сунуштарыңыз болсо да берсеңиз болот. Анда Адилет мырза кечирип сурайм, сөзүңүздү улантып берсеңиз. Мисалы ушул сынак кантип мугалимдердин кандай бир ишине же кандай бир таасир эте алат? Бул китеп өзү мугалимдерди шыктандыра турган китеп. Мугалимдерге дем бере турган, анын педагогикалык сезимин ойгото турган китеп да. Дегиле адам мугалим дайым китеп окуп турбаса, ал өнүкпөйт. Мугалим эгер китеп окубаса, ал өнүкпөсө, демек окуучулары дагы ошол деңгээлде калып калышы толук мүмкүн. Эмне үчүн ушул китеп окуу сынагын уюштуруңар мугалимдердин арасынан? Же дагы башка сынактар да барбы? Же иш-чаралар? Бул биринчи гана иш-чарабыз. Мугалимдер арасында, студенттер арасында, окуучулар арасында пландаштырган иш-чараларыбыз көп. Аны буюрса келечекте көрөсүздөр. Бул сынак февраль айында башталды. Качанга чейин жүрөт? Апрелдин аягына чейин жүрөт. Кимдер катыша алат? Апрелдин аягына чейин жүрөт. Бардык мугалимдер, бакча тарбиячылары, педагогикалык окуу жайдын студенттери бардыгы катыша алат. Баягы бул китепте катышууну каалаган адамдар, мугалимдер китепти сатып алыш керек болот. Атайын бир китептин негизинде, муну биздин көрсөтүп кетсеңиз болот. Мына ушул китепти каалаган мугалим же же тарбиячы китепти сатып алыш керек болот. Баасы республика боюнча бирдей баада, 800 сомдон. Биздин ар бир райондо өзүнүн аймактык өкүлдөр иштеп жатат. Аябай көлөмдүү китеп экен. Бул көлөмдүү чоң китеп. Бул чакырык кээ бир мугалимдерге. Китеп кармай элек мугалимдерге. Тамаша албетте. Анан бул китепте мындай бир кандай десем, бул китепти бир мугалим алып алып эле 5-6 мугалим конкурска катыша албайт. Конкурстун өзгөчө шарттары бар. Катышам деген ар бир мугалим сөзсүз түрдө бир китепти сатып алыш керек болот. Себеби биз дагы бир нече башка билим берүү мекемелери менен чогуу иштешип атабыз. Мисалы Ново Деми деген тиркеме. Ново Деми тиркемеси бизге бул азыр бул жерде айта турган сөз бар. Ново Деми тиркемеси бизге кандай жардам берет? Бизге
тест тапшыруу жагында. Бул катышуучу мугалим бул китепти сатып алат дагы окуп чыгат, анан НОО деми тиркемесине катталат. Бул тиркеме аркылуу катышалат, Тиркеме аркылуу катышалат. Бул китептин бетинде мынакей бул жеринде жашыруун сыр сөздөр бар. Сатып алган мугалим НОО деми тиркемесин телефонуна көчүрөт. Анан ал жерде банктагыдай ал жерден сыр сөз биздин китепти табат да ошол жердеги сыр сөздү активдештирет. Ошону менен ал катталды болуп эсептелет. Ар бир китептики уникалдуу код менен. Ар бир китепте өз-өзүнчө. Демек 5-6 мугалим бир китепти чогултуп, акча чогултуп алып, сатып алып, конкурска катыша албайт. Бул жерде биздин байгелерибиз да жакшы. Эмне байгелер? Баш байгеси автоунаа койдук. Анан ноутбуктар бар, смартфондор бар, анан 30 мугалимге ысык көлгө жолдомо бар. Биз бул баалуу белектер мугалимдерди шыктандыра турган, китеп окууга түрткү бере турган гана максатта, эң негизги максатыбыз мугалимдерди китеп окутуу. Сонун бул китептин автору биз билгенден ошол Кыялбек мырза сиз бул китептин эми автору дегенде болбой калат да, мындай түзүп даярдап бердим. Ичинде бул китеп мына көрүп турасыз. Эмнеден турат бул китеп өзү? Бул китеп атайын өзүнчө бир мукабада 5 китеп деген. Бир мунун ичинде 5 китеп бар. Бул бир мукабада. Анткени бул жигиттер, жаш мугалимдер, мекенчилдер мындай кайрылышты. Ушундай биз максатыбыз бар. Мугалимдерге конкурс уюштура алып атабыз, кайсы китепти тандайбыз деген. Анан менин бул тармакта көптөн бери алектенип жүргөн үчүн ушул тандап берип 5 китепти мен китепти даярдап берүү жоопкерчилигин менен суранган үчүн мен мойнума алганмын. Анан бул чырпыктан чынар өстүрөт деген китеп бир ушундай аталыш менен бердик муну. Мунун алгачкы биринчи ачканда эле биринчи китеп ушул чырпыктан чынар өстүргөн мугалим чырпыктан чынар өстүрөт деген китеп да. Анан булар котормолор түрк тилинен которулган. Бирөө дүйнөлүк бестселлер, идеалдуу мугалим болуунун сырлары деген. Ийгиликтүү мугалимге кеңештер, анан мугалимдин сырдаш китеби, мугалим чырпыктан чынар өстүрөт, анан мугалимдин устаттыгы деген менин бардыгы түрк авторлор. Жок, мугалимдин устаттыгы деген ал менин китебим. Өзүмдүн педагогикалык тажрыйбамдан улам жазган китеп. Бул идеалдуу мугалим болуунун сырлары деген бул дүйнөлүк бестселлер, бул америкалык педагогдордун 40 тренинги, батыш педагогикасы. Ал эми бул ийгиликтүү мугалимге кеңештер, анан мугалим сырдаш китеби, мугалим чырпык чынар өстүрөт деген бул түрк педагогу. Бул түрк педагогу мен бул китептерди алгач өзүм окуп, анан ушул котортуп таасирленген китептер да. Бул дем берүүчү да деп айтсак болот. Бул мотивациялык китеп, жок, көркөм эмес, жалаң методикадан турбайт, шыктандыруучу китеп. Анткени учурда биздин мугалимдерге шыктануу жетишпей атат да. Анткени мындай нерсе бар да, мектептеги окуучунун билим сапаты мугалимдин билим сапатынан ашып түшпөйт деген. Мугалим өзү биринчи окуш керек. Мугалим өзү билимдүү болуш керек. Анан мугалим окуп турбаса мугалимдиктен калат дейт да. Анан ошондуктан булардын максаты дагы бул жигиттердин мен деле баса белгилеп коеюн, бул мындай пайда табуу эмес, ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн да, муну менен бизнес кылып атат деп. Жок, булар меценаттар эмес. Эмеси да неле наркы дагы бар да. Наркы эми бар да, бул басмаканадан чыгаруу башка деп, анан бирок эми баягы өзүн өзү каржылоо да булар. Булардын максаты мугалимдерди өнүктүрүү. Республика боюнча жок дегенде баягы 80 миңге жакын мугалим бар да. Ошонун жок дегенде 1000 мугалимдин деле көз карашын өзгөртө алсак, 1000 мугалим демек мектептеги педагогикалык жамаатка таасир этет. Ал жамаат окуучуларга таасир этет. Анан окуучулар демек бул Кыргызстандын келечеги да. Ошондуктан бул эң биринчи мугалимдерди өзгөртүш керек деген маселе турат да. Мында жана айлыкты көтөрүш керек, мектептеги шартты өнүктүрүш керек эмес, биринчи мугалимди өзгөртүш керек. Мырза, Адилет мырза, бул китептин жеткиликтүүлүгү кандай? Демек, мисалы алыска айылдар бар дегендей, анан 30 апрелге чейин эле экен, кантип сиздер жайыл тутасыздар бул сынак тууралуу? Бул сынак февраль айынын башында башталган. Мен деле Кокустандагы сиздердин келген каттан улам көрүп калдым. Бул февраль айынын башында башталган бул конкурс. Биз ар бир райондо биздин аймактык өкүлдөр иштеп атат. Аймактык өкүлдөр дайындаганбыз. Ал ар бир аймактык өкүлгө биз китеп жеткиргенбиз. Биздин Facebook, Instagram
социалдык баракчалар жана башка социалдык баракчаларда бүт ошол жакта рекламаланып турат. Азыр WhatsApp номерди дароо эле айтып кетпейликпи ошол жерден? Азыр эми көп эле WhatsApp колдонушат да. WhatsApp номер артында бар. 0999 303 202 номеринде турат. Бул WhatsApp номер. Бирок ушул эле номердин 704 менен башталганы телефон аркылуу байланышкан. Телефон аркылуу байланышкан дагы бар. Ушул эле номердин 704 аркылуу байланышкан номери бар. Инстаграмда, Инстаграм баракчасы бар. Билимдар долбоору деп турат. Телеграмда дагы бар. Бул ар бир аймакта азыр аймактык өкүлдөр иштеп жатат. Биз ал колдоруна китеп жеткиргенбиз. Тиешелүү деңгээлде, жакшы деңгээлде жетип калды азыр аймактарга. Биз республика бардык камтылбай калган аймак жок. Бардыгына жетти китеп. Кызыккан мугалимдер абдан көп. Эми 800 сом кээ бирде ушул айылдарда жок болуп калышы мүмкүн да мугалимдин колундачы. Бул жагы каралганбы? Мисалы займ же болсо кандай бир насыя же болсо бир айлык акысын эсебинен дегендей. Же сөз түрдө нак акча менен сатып алышат. Аймактык өкүлдөр эгер өздөрү ишенген мугалим болсо, мисалы биз айылдагы мугалимдерди тааныбайбыз да. Ал постфактум берсе болот да, өз топтосун. Айлыгына кийинки айлыкка келгенде берем деп эгер өзүнө ишенген мугалимдер сураса, бергенге биз уруксат берип атабыз. Эң негизгиси алда тийбе, анан китепти окуш керек. Эч кандай тоскоолдук болбош керек бул китепти алганга. Ооба. Окуш керек да, анткени кызыккан мугалим өзү деле издеп окуп атат. Сатканга чейин деле бере бересиңер да. Эми баягы чындыгында 800 сом айылда оор болушу мүмкүн, оор көрүнүшү мүмкүн, бирок кээ бир мугалимдерден эми мен баягы автор катары кызыгып эми той десе берет, бирок эми китеп десе бербейт. Ушинтип калат, анан бирөөнүн чөнтөгүн эсептеген заман азырчы, анан мынча китеп болсо, мынча сом болсо, анан булар бизнес кылып ар түрдүү жазып атат, бирок буларга айтам, майны бербегиле ошондойлорго. Эми баягы менен да жакшылык кылып атасыңар, керек адам окуй берсин өзү. Ар түрдүү адамдар бар да. Анан керек мугалим издеп жүрүп окуп атат. Анан социалдык тармактарда аябай пикирлер сонунда. Мисалы үчүн Таластан бир эжекке жазып атпайбы, теги пикир жазып коюптур. Мен 90 бетке чейин 3 жолу ыйладым деп. Чындыгында ошондой жерлер бар да, мындай таасирлене турган. Анан кээ бир учурда мугалим болуп жүрүптүрмүн да ушул убакка чейин мен мугалим деп эсептеп жүрүптүрмүн өзүмдү деген учурлар бар. Өзүңдүн кылган ишиңден уялып кала турган тексттер бар. Мен ушу мугалим болуп ушундай мамиле кылып жүргөн экенмин окуучума, кесиптешиме деген да. Чындыгында мындай жакшы китеп, эми окуган адам өзү түшүнөт да, жон териси менен сезет. Мындай болуп атат да. Сиз айтып атасыз, мисалы айылда акча аз болуп калышы мүмкүн. Эми болушу мүмкүн деген божон. Ошондой болуп калышы мүмкүн деп атасыз. Бирок ошол айыл жердеги мугалимдер китепти жакшы окуп атышат да, көбүрөөк алып атышат. Тескерисинче шаар бул китепке анчалык кызыкпай, маани бербей. Бардыгыбыздын эркин тилдүү эмес бар да, анан бирок мен бул сынактан башка суроого бир аз кайрап келебиз, албетте сынакка. Урматтуу көрөрман, азыр ушул маек тууралуу, ушул тема тууралуу суроолоруңар же болсо сунуш пикирлер жөнөтүңүздөр. Биз сиздерге да белек беребиз. Эми албетте машина эмес, бирок кичинекей кызыктыруучу белектер утуп алсаңыз болот. Бизге азыр ушул түз эфирге бүткөнчө мондай сонун белектер бар. Жамааттык медианын коноктор менен биргеликте аныктайбыз. Анан ушул жерде жана 800 сом барбы жокпу деген кептер болду. Мугалимдердин айлык акысы жөнүндө сиздердин пикириңиздер кандай? Эми жеке пикириңиздер албетте бул жерде өзүңүздөр субъективдүү. Айлык акы албетте кайрылуучу болбосун баары аз. Бир нерсе дагы кошумчалап кетейин. Мисалы, билим кана дейбиз, же болсо дагы бир кандайдыр бир мектептер бар, жеке мектептер бар. Мисалы, айлык акысы жакшы дегенге, же болсо дагы мындай жеткиликтүү деген жерлерде мугалимдер аябай жакшы тытынып, кызыктырып бир жаңы ыкмаларды колдонуп иштешет да. Анан күнүмдүк турмушта жана бүгүн айлык акы мына азык түлүккө болгон баа 1 жылда 50%-га чейин өссү да. Мисалы ушул мезгилде бүгүн тамак жейбизби, жебейбизби деген көйгөй турганда мугалимдерге кандай дагы бир эме кылса болот да, колдоо. Абдан жакшы суроо болду. Анан субъективдүү байланышы бар да китепте. Китепте бир ошол чырпыктан чынар өстүргөн мугалим деген темада китепте бир тема бар. Мугалимдин айлыгы $5000 болсо эмне болмок деген.
Анткени биз ушуга байлабашыбыз керек да. Албетте бул китеп саясаттан алыс мындай. Бирок биз мугалимдер кайсыл учур болбосун баары айлык жетпейт, аз боло берет. Биз ошол айлыкка байланыштуу билим сапатын, анан мугалимдин жөндөмдүүлүгүн, ишмердүүлүгүн мындай байлап койбошубуз керек да. Айлык аз болсо деле чыныгы мугалим баары бир билимин бере берет. Анткени $5000 берсе эле баягы айылдагы мугалим мындай чабал мугалим болсо, өзүндө бир педагогикалык шык жөндөм жок болсо, ал өзгөрүп кетпейт да. Ал мындай алдыңкы мугалим болуп чыга келбейт. Ошон үчүн бул чыныгы мындай караганда мугалим педагогикалык кесип, мугалимдик бул айлыкка көз каранды эмес. Тарбиялоо, окутуу дегенчи. Ал эми бул баягы биздин материалдык муктаждык, учурда жашоо, экономика, эми бул багыттан алганда албетте мугалимдин учурда иштеп жаткан айлыгы аз. Анан ошол текстти окуганда дагы абдан мен таасирлендим. Мен ойлогом да тиги окуп эле өзүм окуп атып, демек эмне $5000 болгондо бир эмне өзгөрүү болот экен деп. Бирок жыйынтыгында тексттин аягы андай болбой чыкты да. Демек мугалим кандай шарт болбосун баары бир окута бериш керек. Сен мага аз айлык берип атасың деп ишмердүүлүгүмдү начарлатып, окуучуга жакшы сабак бербей, кирип чыгып, эптеп убакыт өткөрбөшүм керек да менчи. Ал эртең келечектин алдында мен жоопкер болом. Да, суроолор келе баштады. Арина Осмоналиева дейт: саламатсыздарбы, рахмат, мугалимдердин эмгегин баалап биринчи жолу чоң масштабтагы конкурс уюштурулуп жатат экен деп ыраазычылык билдирип атат. Андан сырткары Instagram баракчасынан келген экен. Саламатсызбы, эң сонун китеп, уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз дейт. Бул жерде бардыгы ыраазычылык билдирип атат. Анан Адет мырза, ушул билимдар долбоору тууралуу дагы кеп кылып кетсек, мисалы бул эмне болгон долбоор, дагы кандай өзүнүн иш чаралары бар, кандай пландары бар, кандай иштерди аткарышты, максаты эмне өзү билимдардын? Билимдар долбоору жаңы ким колдоп атат, мисалы могул сынакта эмне сыйлыктарды мисалы? Билимдар долбоору бул жаңы ишке кирип атат. Билимдар долбоору бул тарбиялоого жана билим берүүгө арналган социалдык долбоор. Биздин биринчи иш чарабыз катары ушул мугалимдерге арналган сынак өтүп жатат. Биздин алдыбызда дагы мисалы студенттерге келечек болочок мугалимдерге дагы бир тренингтерди, сабактарды уюштуралы деген пландарыбыз бар. Ошондой эле көркөм окууларды, дил менен жазуу иш чараларын, ушул сыяктуу көптөгөн пландарыбыз бар. Булар менен келечекте ошол массалык маалымат каражаттарында биздин ишмердүүлүгүбүздө күбө боло аласыздар. Ал эми бул каржылоо боюнча эч кандай азыр биздин демөөрчүлөрүбүз, колдоочуларыбыз жок. Ушул китептен жанакы 800 сомдон түшкөн акчанын негизинде эле биз кайра эле ошол жеңүүчүлөргө белек алып беребиз. Ушулар бүт баары эсептелип чыккан, Ушулар эсептелип чыккан. Өзүңүз кайсыл жерде иштейсиз? Мен өзүм мугалиммин, улуттук университетте окутуучу. Анан ушул мисалы ушул китепке байланышкан, деги эле билимге байланышкан долбоор экен. Кыйлык мырза, сиз мисалы ушул атайын сураныштуу же сизде деги эле ушундай китеп чыгаруу, китеп топтоо, жыйнак чыгаруу бар беле? Деги эле кандай китептерди сунуш кыласыз мугалимдерге? Бул менде бар эле китептер. Мурун чыкканда биз бир коробкада 21-кылымдын мугалими деп 7 китептен турган топтом чыгарганмын мен. Менде ушундай болгон, эгерде мугалим 7 китеп толук окуган мугалим жок дегенде бир мугалим катары өзүн сезет, кичине бир багажына көп нерсе алат деген болгондо, анан мунун ичиндеги 4 китеп ошол мурунку чыккан китептер. Алардын ичинен алып бердим. Тиги жыйнак кыргыз тилинде бар. Кыргыз тилинде барды. Анткени бизде англис тилинде дейли, орус тилинде толтура китептер. Электрондук башка, кыргыз тилинде айрыкча методика деле толтура да, кыргыз тилинде бар жазып атат. Мотивация берүүчү, накта педагогикалык чеберчиликке арналган, мугалимди шыктандыра турган китептер аз. Булар ошолордун алгачкылары, биз котортконбуз, атайын иргеп алып, тандап алып. Ал эми бул мына бир ошол китептин аталышындагы китеп, бул жаңы котормо, али басыла элек котормо. Талантбек Маматов деген жакшы бир кесиптешим бар, Ош шаарында иштейт. Ошол которгон, анан окуп калып, мен атайын жагып,
Анан ушул китептин аталышы менен баардыгын бириктирип чыгарып бердим. Анан орустарда көп бир обложканын алдында 3 китеп, 4 китеп, 5 китеп деген бул тарбияга байланышкан. Анан бирок кыргыз тилинде ушул биринчи жолу чыгып атат, мугалимге арналып бир мукабада 5 китеп деген. Анан бул кайрылган үчүн менде бар эле китептерди, мурун чыккан китептерди анан бир топ жаңылап, өзгөртүп, даярдап бердим. Рахмат, дагы пикирлер келди. Саламатсыздарбы дейт Айжамал Эркебек кызы. Бул китеп эң сонун мугалимге шык берүүчү китеп дейт. Демек окуган окшойт. Айгерим деген угарманыбыз, көрөрманыбыз жазып атат. Учурда конкурска канча мугалим катышуусу белгилүү болду дейт. Менимче азырынча канча мугалим арыз жазды дейби же ушундай канча китеп сатылды? Чыгарыш элек го азыр. Бизде мындай да, жанагы Новодеми деген тиркемеге катталгандан кийин билинет да баары тилчи. Азыр бизде ал тиркеме менен бүгүн байланышкан эмеспиз, канча киши катталганын. Бирок китепти сатып алып деле жанагы катталбай китепти окуп жүрө берет, 30 апрелге чейин баягы катталып алам деген менен адамдар да бар. Адамдар дагы бар да. Азырынча биз так айта албайбыз. Дагы айтып кетсек, бул Новодеми деген тиркеме бар экен, ал бүт эле менимче эмеге жеткиликтүү, акысыз болсо керек тиркеме. Бул ошол сынак өткөнгө чейин иштесе керек. Бул Новодеми тиркемеси негизи акылуу, а бизге баягы демөөрчү жардам катарында ошол эмени тиркемени долбоорго баягы жардам катары пикер иштеме берип атат да, мүмкүнчүлүк берип атат бизге. Бул жана окуучуларды жалпы республикалык тестирлөө боюнча ишмердүүлүгү бар, көптөн бери иштеп жаткан билим берүү борбору. Абдан жакшы натыйжалары бар, жана алтын сертификат алып жүрөт окуучуларды даярдайт да. Биз булар жаңы сунуштадык дагы, булардын ошол тиркемесине китепти жайгаштырдык. Анткени булар реалдуу болсун деген эмеде да. Баягы конкурстун жыйынтыгына адамдык фактор таасир этпесин деп, биз ошол тиркеме менен сүйлөшүп, ал бизге ошол тестибизди жайгаштырып берет. Ал жерде бул китебибизди жаңы киргизип берди ал жерге. Программасын түзүп берди, кыскасы. Новодеми тиркемесинин бизге берген жардамы, колдоосу ушул болду. Сынактын жүрүшү боюнча дагы бир аз тактап кетсек, мисалы ушул китептин ичинен кандай каалаган жеринде барагын канча баракты окуп бериш керек? Ой, айтып бере. Жок, ушул китепти окуп даярданышат 30 апрелге чейин. Анан май айынын башында биз 1 майда пландаштырганбыз, кошумча дагы маалымат беребиз. Тест тапшырышат. Биз тестти ошол Новодеми тиркемесине киргизебиз. Үйдөн отуруп алып эле жанагы код аркылуу кирип китептеги. Анан алар үйүнөн отуруп алып эле республика боюнча ошол Новодеми тиркемесине тест тапшырышат. Бирдей убакта. Мисалы 1 май күнү кечки саат 8ден 9га чейинки убакытта республика боюнча үйүнөн отуруп алып эле соткасына кирип Новодеми тиркемесине кирет. Анан баягы катталган штрих код менен кирип тест тапшырат. Анан дароо тапшырып жыйынтык бүткөндөн кийин ошол жерге эле рейтинг чыгат балдар менен. Анан ошол эң жогорку алган адам жеңүүчү эсептелет. Көрөрмандарга дагы жолу эскертип кетейин. Ошол маектин жүрүшүндө сурооз айткан адамдардын бирөөсүнө биз белги карабыз. Сөзсүз түрдө бизге активдүү катышыңыз. Анан Аиса Матраимова жазат. Саламатсызбы? Бишкек шаарындагы китеп дүкөндөрдө дал ушул китепти көбүрөөк сатыкка койсоңуздар болобу? Көп китеп дүкөндөрдөн сурадым, жок экен дейт. Кайсы китеп дүкөндөрдөн сураганын так билбейт экенбиз, бирок Бишкек шаарындагы дээрлик китеп дүкөндөрдө, кыргыз китеп дүкөндөрүндө бар. Мисалы, Данек китеп дүкөнүндө 2 филиалында тең бар. Азыркы күндө да сатылып атат. Феномен китеп дүкөнүндө, Сонунго китеп дүкөнүндө жана башка дагы аймактык өкүлдөр аркылуу тарап жатат. Балким бул раритетке орус китеп дүкөндөрүнө барып алган болушу мүмкүн. Сиздер эме эстеп калыңыздар, суроолорду мен бир аз унутчагыракмын. Алина Осмоналиева жөнөттү. Тиркемеге суроолорду сиздер түзүп бересиздерби? Суроолордун башкаларга жайылып кетпешине канчалык кепилдик бар? Менде да ошол суроо бар болчу кийинкиси. Кошуп коеюн дара менин суроомду да. Мисалы, канчалык деңгээлде акыйкат жүрүшүнө кепилдиктер бар да? Мисалы, балким Адилет мырза сиздин келинчегиңиз мугалим болсо, же болсо айылдагы тайкеңиздин кызы катышып дегендей ушундай бир кандай кепилдиктер барбы? Комиссия же болсо кандай ошол суроолор бир эле адамда сакталабы? Мисалы, ошол тест
анын жооптору дегендей. Бул суроолор боюнча мисалы китепти түзгөн адам катары анан суроолордун дагы Сиз түзүп берүү жагын мен түзбөйм. Башка бирөө түзөт, бирок бир эле адам. Ал азыр айтылбайт ким экени дагы. Анан биздин өзүбүздүн тааныш башкалар катышпайт конкурска. Биз мугалим болобу, кимиси болот, ал эми дароо эле билинет да. Ушул долбоорго тиешеси бар адамдардын тааныштары катышпайт. Эч ким катышпайт, суроо түзүп аткан адам да катышпайт. Бирок ал суроо буларга да айтылбайт пока ким экендиги азырынча. Анткени ошол жакындап калганда гана, бир күн калганда эме тест киргизилет. Анан ошол бирдей убакта нова деминде иштеп жаткандар дагы жасай албайт. Баардык комиссия отуруп туруп, ошол мезгилде бирдей убакытта анан жүктөп ошол дароо алынат да. Мунун эми баягы ошончо мугалимдер үмүт кылып аткандан кийин эми белек бул мындай символдуу эле да. Көп айтат эми белек бизге китептин өзүнөн алган материал чоң белекте, бирок баягы шык болсун деп булар ошондой эмелерди коюптур, баалуу белектерди. Бирок эми ушулар үмүт деле жагымдуу да. Үмүт кылып кайсыл мугалим барып атыптыр. Үмүт кылып аткандан кийин буларга реалдуулукту мындай камсыздап бериш керек да. Ошон үчүн эч күмөн болбош керек. Анткени эми жок дегенде мугалим катары мындай абийир алдында жооп беришибиз керек да. 30 мугалим өскөлгө дейт, ноутбук, смартфондор булар бир-бирденби ошондо? Ошондо 34 адам болобу же? Ошондой болуп калат го менимче. 30 мугалимге сертификат дегенде булар дагы сунуш киргиздик. 30 мугалимди ошол бир жума эс алган болсо, тренинг менен кошо, окуусу менен кошо. Жөн эле салдыңыз. 50дей адам белек болуп калат. Ошондой. Азыр биз жанакы ноутбук, смартфондор канча дегендей сурап жатасыз да. Мен жеңүүчүлөрдүн санындай чыгаргым келди да. 50 болуп калат ошондо. 50ге жакындап калат эми. Смартфондор бирини канча жолу болот смартфондор бир нече болот. Биздин китептин өтүшүнө, анын түшкөн каражаттын эсебине дагы байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Биз азыр 10 смартфон же 20 смартфон деп айтып салсак, болбой калса сиздер жалган бул китептин өтүшү начарыраак болуп кала турган болсо, биз финансыбызга карайбыз. Балким азыраак болуп калышы мүмкүн. Бирок 30 мугалимге сөзсүз түрдө өскөлгө жолдомо берилет, машина сөзсүз болот. Ноутбук менен смартфондордун саны каражатыбызга байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо. Ушул жерден кошумчалап коеюн. Өскөлгө биз жөн эле колдоруна тиги сертификат берип коюп, эс алсаңар, албасаңар жок дебейсиңер, э? Биз менен чогуу барат. Чогуу барабыз, ал жерден тим билдинг сөзсүз түрдө окутабыз, сертификатын беребиз, анан эс алабыз, анан узатабыз да. Сонун. Жөн эле эркин кое коебуз, сертификатты колуна кармап кетирбейбиз. Сонун. Мен кайрадан окуган жокмун деп карап калдым. Саламатсыздар, эң сонун китеп бул китеп дарыканада сатылыш керек, дарынын ордуна. Мындай символдуу немеди айтып атат. Мен адашып кеттим деп атпайм. Ооба, бермет кылматова сонун суроо экен. Жакшы экен. Конечно, баягы коом ооруга чалдыкса, дарылоону мектептен башташ керек деп айтат го. Бул ошондой символдуу эмеди айтып атат го. Анткени коомго чыгарып аткан мектеп да балдарды, ошондой мааниде айтып атат, абдан жакшы экен. Инстаграмдан келген дагы китепти окуган сайын окугум келип, окуган сайын өзүмдү кесиме сүйүүм артып жатат дейт. Бул өзүнүн пикири экен. Мугалим окшойт. Пикирлер көп баягы. Деги эле биздин суроолорубуз түгөдү. Биз кенен эле сүйлөштүк окшойт. Билимдар долбоору тууралуу жана дагы көбүрөөк бул темада сүйлөшөбүз, жоксо бул долбоорго да кызыгуулар болуп атса, сөзсүз түрдө жазсаңыздар болот. Биз айтып кеттик, билимдар деп издесеңиз болот экен. Социалдык тармактарда мынадан акыркы сурооду кабыл алып коелук. Инстаграмдан келген Дрысова Анара. Окуучуларымды көңүл буруусун кантип камсыздоо керек деген темада биринчи тренингге сабагымда колдонсом, балдарыма абдан жакты. Мен бала бакчада иштеймин дейт. Бул эме жөнүндө айтат, бул китепте идеалдуу мугалим болуунун сырлары деген жана дүйнөлүк бестселлер бар да. Ошодо 40 тренинг бар. Ар бири 10 мүнөттөн ашпайт да, ошону мугалим аткарыш керек да. Коллективине, окуучусуна, анан ошондо результатын көрөт. Мисалы, бир эле тема жылмаюу деген тема бар да. Сунуштама турбайбы? Жылмаюу деген тема бар, мисалы 40 тренингдин бирөөсү.
эмне кылыш керек, жылмайып алып батыштын келет деген. мектептерине суктанган эле мисалдар Да, ошондой мисалдар. Анан көпчүлүгү биз баягы китеп тандап атканда тандайбыз да, кичине биздин менталитетке туура келиш керек. Баягы биздин менталитеттен алысыраак эмес, батышты туурай беребиз деп эле тиги ошолордондой болдура албайбыз да кээ бирөөнчү. Ошол тренинг жөнүндө айтып атат, абдан жакшы, кубанычтуу. Көрөрмандар эми ойгондо окшойт суроолор. Бурул Абдрахманова, конкурска канча суроо болушу мүмкүн? YouTube'дагы көрөрманыбыз экен. Эми ал баягы эмеге карайбыз го, мен 50бү 100бү азыр так айта албайт. Ну, оны эмес да. Оны эмес, конечно. Эми машина коюлуп аткандан кийин бул мындай бир аз конкурстун татаалдыгы да болуш керек да. Ошон үчүн суроо көп. Качан болот сынак? Оксана Алип Сатарова. Катуу окуган болсом кечирип сурайм. Сынак биз айтпадыкпы? Майда беле? Май айынын башында болот конкурс. Ага чейин китепти алып окуш керек. Анан эгер кечирээк алып калып окуса, окуп бүтүп жетишпей калышы ыктымал. Дагы баса белгилеп айта турган нерсе, бир бул китепти бул конкурска катышкан адам жанагы баш байгелерди ээлебей калган мугалимдер дагы уттурбайт. Биринчиден бул китеп өзүндө калат. Китепти окуса, китептин ичиндеги башында калат, акыл эсинде калат жана окуучуларына бөлүшөт мындан алган билимин, тажрыйбасын. Ошентип бул ал мугалим жеке өзүнө эле эмес, коомго дагы коомду бир билимдүү коомду калыптандырууга салым кошкон болуп эсептелет. Албетте. YouTube'дагы көрөрманыбыз Чынара Арапбай кызы, бул китепти окуп бүтө элекмин, бирок аябай өзүмдү өзгөргөнүмдү байкадым. Коллегаларыма айтып, китепти алдыра албадым дейт. Албадым. Сиздерден сураны жерлерге келип реклама жүргүзсөңүздөр дейт. Демек анын ынандыра алган эмес болот. Кээ бирди ынандырыш кыйын, анан кээ бир жана айтып аткандан финансы, анан биз адамдар мындай неме кыла бербейбиз да, койчу депчи, баягы мен билем баарын. Мен жасай алам дейбизден китеп келгени жазып. Чынаргүл кайсыл райондон экенин жазып коюпсуз. Уят карып коет элек дейм. Анан эми баягы кол кыска да, кээде бара албай калышат, ошондой го. Анан Исламбек Топчубаев жазып атат. Биздин агайларыбыз да бар экен, көп эле мисалы биздин стереотиптер эжекейлер дейбиз. Китеп канча нускада чыккан? Нова Деми тиркемесинде аймактар бөлүмүндө Араван району киргизилбептир. Ошол жагын карап койсоңуздар дейт. Карап койсоңар керек экен. Менимче киргизилген болсо керек эле, аны тактап коелук. Китептин нускасы азырынча 1000 тираж менен чыккан. Кошумча суроолор болуп керек болуп кала турган болсо биз чыгарабыз дагы. Дагы окуп кетсем азыр. Ассаламу алейкум, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Китепке буйртма берген эле келелек, буйрса жакын күндөрү колго тиет деп ишенем. Мен китептен акча аябайм. Бул китепти өзүнчө чыккандарын алгам дейт. Сиз айтканда. Конкурска катышууда ийгиликке жетүүгө кеңеш берсеңер дейт. Конкурска катышууда ийгиликке жетүү үчүн эмне кандай бир сыр кеңештер өчүн ийгиликке жетиш, бардыгы ошол максат ийгиликке жетүү болуш керек. Анан баягы китеп түзүүчү катары айтам, абдан жакшы окуш керек. Баягы кыргызда бар го, сөз түбүнө түнөп окуш керек, ар бир сөздүн түбүнө, ар бир сүйлөмдүн түбүнө белгилеп окуш керек. Керектүү жерин конспектлеп жазып алыш керек, өзүнө жаккан жерин. Анан суроолорду ушундай максат кылып атабыз, жанагы фактологиялык суроолор эмес, мынча канча болот, мынча болот деген концептуалдык суроолор болот да. Мындай ой жүгүртүү, баягы сынчыл ой жүгүртүү дагы жана ОРТ деп атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле баягы ЖРТ тесттерине көп эме коюшат, адамдын ой жүгүртүүсүнө байланыштуу. Ошондой тесттерди түзүүнү максат кылып атабыз азыр. Ошон үчүн абдан жакшы окуш керек, ошол өзү ийгилик. Бардыгында. Саламатсызбы? Бишкек шаарындагы китеп дүкөндөрүнө да ушул китепти көбүрөөк сатка койсоңуздар. Көп китеп дүкөндөрүнөн сурадым, жок экен дейт. Ошол дагы эле суроо. Албетте чын эле Бишкектеги дүкөндөрдө бар, бул китеп. Бишкектеги китеп дүкөндөрдө бар, жанагы нускада. Жок, нускада жок. Дане китеп дүкөнүндө 2 филиалында тең бар. Сонунго деген жаңы ачылган китеп дүкөн бар, ал жерде бар. Феномен деген китеп дүкөнүндө бар. Ошол жөнүндө мен бир неме айтып коеюн. Адилет, бул эми уюштуруучулар булар, мен ал жагын маселе кыла албайм, бирок мен бир байкаганым ушундай болду, айрым китеп дүкөндөргө барганда эле ушуну алып эме кылбайсыңар дегенде кошушат да, проценти бар да. Ошондо булар койгон чектен алар макул болбойт. Булар
800 сомдон ашырбаш керек деп атпайбы? Республика боюнча мугалимдин чөнтөгүнө дагы раритет өтө көп кошот китепти. Алар жерде 1200 сом болуп кетсе, мугалимдин чөнтөгү дагы жетпейт дагы. Анан ошон үчүн булар менен макулдашып, идеялаш болуп, ушуну колдойлу макул, бизге тыйын калбаса деле мейли деген китеп дүкөндөрү менен гана иштешип алып атышат да. Анан баягы өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору коюп эле, жок мен муну сата албайм, анан мен буга кошпосом болбойт деген дүкөндөргө бере албайм. Ар бир райондо бар дедиңиз, өкүлдөр. Мугалим ал өкүлдөр деген мындай экен, мугалимдер экен. Ооба, жок ошондой экен. Бу жерде ошол мен өзүм да 1-2 жолу китеп алам дегендерди булар сурасыңар. Данекте бар. Данек булар жакшы колдоп иштешип атыптыр. Анан Феномен деген китеп дүкөнү да. Ушул эки дүкөн мындай булардын шартына макул болуп иштешип атат да. Раритет башка китеп дүкөндөр ошол себепке байланыштуу бере албай калып атат. Дагы бир суроо. Экинчи китебинде мугалимдер иш жүзүн ашыра турган ташырмалар көп берилген, ошонун баарына жетише алабы мугалим дейт. Автомашинанын баасы сыр болбосо канча сомдук дейт? Эми автомашинанын баасын айта албайм, бирок экинчи китеп мугалим устаттыгы менин китебим жөнүндө айтып атат. Эми бул тапшырманы бул аткар деген эмес да. Бул эми окулса, өзү мотивация алса сунушта. Муну жана кесиптештерибиз айтпайбы, ушунун ичинен жаккандарын иш жүзүнө ашырат ал өзүнүн практикасында. Анан эми баягы конкурска катышыш үчүн сөзсүз окуш керек, аны терең анализдеш керек да. Эми көп албетте китептин көлөмү чоң, 500-600 канча беттен турат, 624 беттен турат, көлөмдүү китеп, сапаты жакшы китеп. Көрөрмандар, эгер сиздер да уруксат берсеңиздер, эми жыйынтыктасак, азыр акыркы бул суроодо окуп кетейин. YouTube'дан келген экен, Айнур Базарбаевна. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик, терең ыраазычылык билдирем. Калып эле экен, кийинкиси Зуля Үмүтай 83 Жолматова. Мен үйдө элемин, эч жерде иштебей элемин, окуп чыктым, ата-энелер үчүн да сонун китеп экен дейт. Албетте. Бурул Абдрахманова, кээде сүйүнүч, кээде кайгы, өкүнүч, көз жашын агызган китеп экен, чоң рахмат дейт. Тест ушул кайра эле Айнур Базарбаевна айтат, тест ушул китеп боюнча улообу. Бул китепти эмгек ишмердигинде башталганыма 2-3 жыл болгондо алганыма кубанычтамын. Айгүл Манас орто мектеби дейт. Баягы бизде жазганда, жанагы ынандыра албадым деген Манас орто мектеби дейт. Бирок району жазбаптыр. Кара Суу районунда Манас деген мектеп бар. Саламатсыздар, мен Кутубек кызы Аймана. Мен бул китепти алдым, өзүмө жакшы маалыматтар жана өзүмдү балдарга болгон мамилем өзгөрдү. Чоң рахмат сиздерге. Анда көрөрмандар, биз жыйынтыктай беребиз. Суроолор жөнөтүп кое бериңиздер, кийин авторлор жана коноктор кийин деле жооп берип коет деген үмүттөбүз. Анан сиздердин баамыңыздарда кайсыл суроого же пикирге биз белегибизди карабыз? Биздин жамааттык медианын белеги. Жанагы дары деген дарыканада сатса болот деген эми суроо эмес экен, мындай бирок символдуу түрдө мындай символикалуу эмеде айтып атат да. Ошого берсек оңго. Таптым, Бермет Кулматова. Эгер сиз бизди көрүп аткан болсоңуз, сизди куттуктайбыз. Жана сөзсүз түрдө сиз менен байланышат жамааттык медианын өкүлдөрү. Саламатсызбы? Эң сонун китеп экен. Бул китеп дарыканада сатылышы керек. Дарын ордуна деген бизге да жакты. Мен биринчи таң калып, адашып жазып алды деп атпадымбы? Сизге сөзсүз түрдө мондай сапаттуу баш кийим жана футболка белек кылабыз жамааттык медиадан. Сөзсүз түрдө жамааттык медианын кийинки берүүлөрүн дагы биз иш күндөрү күнүгө саат 1-де ошол түш ченде түз эфирлери жүргүзөбүз жана ар кандай кызыктуу конокторду чакырабыз. Бүгүнкү конокторду дагы бир жолу эскертип кетсем, Билимдар долбоорунун уюштуруучусу, ошол мугалимдерге сынак жүргүзүп жаткан команданын өкүлү Адилет Самсалиев, ошондой эле биздин студияга педагог илимдеринин доктору, китептердин автору, түзүүчү, доцент Кыялбек Ахматов болду. Силерге чоң рахмат. Атайын убактыңыздарды бөлүп, ушундай сонун маалыматыңыздар менен бөлүшкөнүңүздөргө мен алып баруучу Сабыр Абдумомунов силер менен коштошуп каламын. Кийинки маекке чейин учурашканга чейин саламатта калыңыздар.